Assalamu alaikum dostlar. Ohaya minasan genki desu ka? Мол компания повар деп коет, биякта отпевание, усопшик деп коет. Бирөө каза болгонду чакап келип, ушактан эме коштошот да, мына могу үйдөн ичиненчи менин феодалым каза болуп калганда ушакка келип отпеваниясын жасаганбыз. Келип кара костюм кийип келесиң. Анан конвертке акча салып бересиң. В зависимости от родства деп коет экен булар. Мен $100 берген болчумун. А так 200-300 миллион деле берсе болот. Анан жаман жаңылык угуп соболезную Москвада Одинцовода баланы прям бычак менен союп атканын тартып соцсетке салганы болбойт да. Это недоработка полиции, по делам несовершеннолетних. Это недоработка родительского комитета, недоработка учителей. Вообще воспитание өлдү. Союзду жамандап атышып, Союздун школасы, Союздун воспитаниясы аябай сонун болчу, контроль. ДНД, НВП деп бүт. Азыр эми мен мактап баштасам жаман көрөсүңөр. Байке, сасывачы депчи. Бирөө жазып атат Фейсбуктачы, сасывачы. Кыргызстанды жамандайсың деп. Мен Кыргызстанды жамандан жок, мен өзүм балдарым окуган, окутуп 3 школада окушту да. Начальный школа, детский сад отдельно барышты. Анан начальный школа 6 жыл барышты. 1 класстан 6 класска чейин школа отдельно турчу да. Анан жерде деген жидовщина жок. Эч кандай эми болбойт. Издевательство, унижение деген вообще болбойт. Мына бул азыр биякта ойноп атканда мынакей көрдүңөрбү? Начальный школанын балдары возраст менен ойношот. Мынакей 6 класска чейинчи. Анан средний школа деп коет. 7-8-9 алар школасы отдельно турат. Алар дагы отдельно окушат. Алардын ичинде дагы эме жок. Дедовщина жок, издевательство жок. Мынакей көрдүңөр, бул деген начальный класстын балдары, мынакей 6 класска чейин. Мына биякта болсо уже средний класстын балдары, кыздар менен көрдүңөрбү? Уже взрослыйлар. Булар деген уже өзлөрүнүн интереси бар. Анан старший школа бар. Старший школа 10дон баштап 12ге чейин алар дагы отдельно окушат. Отдельно школа бар. Тоонун чокусуна менин балдарым бар окуп калышты. Аякта уже ойногонго деген эме жок, потому что булар деген школага киргенде эле